Урматтуу мекендештер, биз шайлоо кампаниясына кызуу даярданып, эч ким менен эч кандай конфликтти каалаган эмеспиз. Бирок бүгүн мен сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге, врачтарга, мугалимдерге. Бүгүнкү күндө бийликтин партиялары ачык эле административдик ресурсту колдонуп, врачтарды, мугалимдерди чогултуп, бизге иштейсиңер деп, керек болсо кошуна колоң, тууган уруңардын паспортторун алып келесиңер деп мажбурлап жатат. Бизге штабка дагы врачтар, мугалимдер көп кайрылып жатышат. Мен мыйзамды сиздерге так айтып коеюн. Сиздер эгерде кайсы бир мекеме ишкананын жетекчиси, мэр болобу, губернатор болобу, аким болобу кайрылса, Кыргыз Республикасынын президенттин жана жогорку кеңешинин шайлоо боюнча мыйзамды так айтып бериңиздер. 21 статьяда 1 бөлүктө административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбейт деп жазылып турат. Өзгөчө мына экинчи берененин 1 бөлүгүн караңыздар. Билим берүү уюмдарынын жана саламаттык сактоо мекемелеринин кызматчыларын тартууга тыюу салынат. Административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануунун түрлөрүнө кирет. Эгерде врачтарды, мугалимдерди зордоп, мажбурлап добуш бердирип шайлоо кампаниясына тартса. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинде дагы так жазылган. Эгерде административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланган жетекчилер белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укуктарынан ажыратылып, экинчи категориядагы айыппул түрүндөгү жазага тартылат. Демек, административдик ресурсту колдонгондор, мугалимдерди, врачтарды, мамлекеттик кызматкерлерди эгерде жетекчилери мажбурлап кайсы бир партияга иштейсиңер деп паспорт чогулткула деп айта турган болсо, алар ээлеген кызматынан бошотулуш керек. Керек болсо айыппул салыныш керек. Мына ошондой мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошондуктан эч кандай коркпостон ачык коомду курууга, адилеттүү коомду курууга жана таза шайлоо өткөрүүгө салым кошуңуздар. Биз сиздердин ар бириңиздердин укугуңуздарды коргоп алганга күчүбүз жетет. Эч кандай мажбурлоого, зордоп добуш бердирүүгө, паспорт чогултууга биз баарыбыз каршы турушубуз керек. Мындай шайлоолордун арты жакшы болбойт. Элди, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерди, мугалимдерди, врачтарды нааразы кылып жатат. Ошондуктан биз баарыбыз буга каршы күрөшүшүбүз керек. Мындай фактыларды жашырбастан ар бирибиз чөнтөк телефонубузга тартып, ошол мектеп директорун коркутабы, мугалимдерди коркутабы, врачтарды, главврачтарды коркутабы, кайсы мамлекеттик кызматта иштебеңиз, сиз кайсы партияны тандоо, ал өзүңүздүн укугуңуз, мыйзамдуу укугуңуз, конституциялык укугуңуз. Ошондуктан биз буга баарыбыз каршы турушубуз керек. Эгерде ошондой зордоп, мажбурлап добуш бердирүү фактысы болсо, сөзсүз түрдө телефонго тартып интернетке чыгарыңыздар. Биз ага күч органдарына кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, сөзсүз алардын жазасын бергенге күчүбүз жетет. Рахмат.